ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кутбекова алып баруудамын. Өнөкөт пилонефрит бөйрөктүн эң кеңири таралган патологиясы болуп, 1000 адамдан 18 учурда катталат. Адистер акыркы жылдары аталган илдет жаштар арасында дагы көбөйүп жатканын белгилешүүдө. Биз бүгүн дал ушул оору туурасында Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн дарыгери Нурбол Курманбеков менен маектешебиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатчылык. Алгач пилонефрит кандай оору, эмнеден улам пайда болот деген айтып берсеңиз. Пилонефрит бул баягы инфекциянын негизинде пайда болгон бөйрөктүн сезгенүүсү да. Тактап айтканда ошол бөйрөктүн ичине инфекция кирген учурда ошол пилонефрит дарты пайда болот. Инфекция дегенибиз бул бактериялык инфекция же вирустук инфекциялар биз ошол эске алып айтып атабыз да. Анан ушул дарттын эң негизги себеби бул ошол жанагы бактериялардын алгачкы эң баягы маанилүү орунду ээлегени бул Escherichia coli деп коебуз. Бул жанагы ичеги таякчалар деп коет. Ичегиде адамдын ашказан, тамак сиңирүү органында жүргөн ичеги таякчасы латын тилинде Escherichia coli деп коет. Ошол таякчалар баягы заара жолдоруна кирип бөйрөктү сезгентет. Ошол негизги себеби болот да. Анан кээ бир учурларда башка жанагы клепсиела, стафилококк, стриптококк деген ушундай бактериялардын названиялары бар. Ошолор ушу сезгенүүнү пайда кылат. Негизи бул оору менен эркектерге караганда аялдар көбүрөөк оорушат деп мындай статистика бар экен да. Бул эмнеден улам, себептери кандай? Туура айттыңыз. Эгерде статистиканы карасак, эркектер аял кишилерге караганда 6 эсе, орточо эсеп менен 6 эсе азыраак ооруйт. Буга жооп бул биздин эркек менен аял кишинин организминин өзгөчөлүгү, анатомиялык өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Мисалы, азыр аял кишини алып өтсөк, мына көтөн чучук менен баягы сырткы жыныстык органдар өтө жакын жайгашкандыктан биринчиси, анан баягы заара чыгуучу каналдын кыскалыгы. Эгерде эркектин заара чыгаруучу канал 20 сантиметрдин тегереги болсо, аял кишилердики 10-12, то есть башка айтканда аябай эле кыска болот дагы. Ошол баягы инфекция заара чыгаруучу канал аркылуу табарсыкка кирип, анан табарсыктан өйдө бөйрөккө көтөрүлүп, бөйрөктү сезгентет. Ошон үчүн аял кишилер көбүрөөк ушул оору менен жабыркайт. Дагы муну мындай да айтып түшүндүрүп кетсем болот. Бул пилонефрит мындай бир негизги дарт болуп да башталышы мүмкүн, же бир башка бир оорунун кабылдоосу катарында болушу мүмкүн да. Мисалы, баягы бизде гайморит, танзилит деп коет, ангина болуп ооруйбуз. Ошол ооруларды, дарттарды же негизи эле башка бир жактагы бир ушундай сезгенүү ооруларын эгерде убагында дарылабасак, ал кан аркылуу, жанагы лимфа кан тамырлары аркылуу ошол бөйрөккө жетип, анан бөйрөктү дагы сезгентет. Ушундай дагы болот негизи. Биз жогоруда ошо аялдардын арасында деп да токтолуп кеткенбиз. Анан кош бойлуу учурда да бул оору көбүрөөк козголот деп айтып жүрүшөт. Бул учурда коркунуч жаралышы мүмкүнбү? Абдан бул дагы өтө маанилүү, биздин күндө актуалдуу суроо бердиңиз. Себеп дегенде бизге кош бойлуулар өтө көп кайрылат. Бөйрөк пилонефрити менен. Мунун кош бойлууларда пайда болуу себеби бул түйүлдүк чоңойгон сайын бөйрөктөн чыккан заара түтүкчөсүн кысып, бөлүп чыгарган заараны ылдый түшүүсүн бузат дагы. Бөйрөктөгү заара калып калып ичинде, туруп калган заара бул баягы бактерияларга өтө жагымдуу
мындай аймак болот дагы, анан ошол жерден инфекция күчөп, көбөйүп, ошол жерде сезгөнү күчөп, ошол үчүн кош бойлууларда дагы ушундай пиелонефрит өтө көп кездешет. Болот ушундай. Бул оорунун убагында дарылабаса кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Кесепети аябай оор. Биздин практикада операция болуп, кээ бир учурларда бөйрөктөр алынып калган учурлар да бар да. Себеп дегенде ошол дартты убагында дарылабай же ошого чыдап, бизде азыр мындай бир жакшы, мындай бир начар бир тренд болуп кетти да. Адамдар дарыгерге кайрылбай, бир тааныш билиштер аркылуу сурап, сен өткөндө кандай дарыландың эле деп, же болбосо баягы дарыканага барып, мен бөйрөгүм ооруп атты эле деп, бир дары берип коюңуз деп, анан ошол дарыканадагы дагы ошол сатуучулар ушундай иштер менен алектенип, анан туура эмес жолго салып коет дагы. Ошол бөйрөк туура эмес дарыланып, ошол жер ириңдеп, же бөйрөктүн функциясы бузулуп, иштебей, ушундай бир начар абалдарга келет. Ушундай болуп калат тилекке каршы. Мындай оорунун алгачкы белгилери кандай анда? Кайсы учурда дарыгерге кайрылыш керек? Алгачкы белгилери бул оору негизи мындай баягы биз китептен окуйбуз го. Биздин мисалы медициналык китептерде бул оорунун дарттары мындай деп китепте баягы ирети менен жазып берген учурлар болот. Ошондой клиникада болушу мүмкүн, мен азыр түшүндүрүп берем. Же таптакыр башкача болушу мүмкүн. Биринчиси баягы стандарттык клиника деп коелу. Биринчи ооруганда адам чыйрыгып, кичине жүрөгү айланып, баш ооруп, анан акырын дене табы көтөрүлө баштайт. Анан андан тышкары бир эки жолу кусуп ушундай пайда болушу мүмкүн. Анан именно баягы бел туштары, бөйрөк туштары ошол жер ооруксунуп баштайт. Андан эгерде дагы ошол чыдап жүрө берсек, зааранын өңү бузулушу мүмкүн. Ошол заара бир жагымсыз жыт да чыгып, ушундай нукта болушу мүмкүн да. Же болбосо таптакыр эле билинбей, мындай бир грипп сыяктуу жүрүп, анан бел туштар көп оорубай, бирок заара ушатуусу мындай ооруксунуп, ушундай да болушу мүмкүн да. Бул атипичная клиника деп коет. Ушундай кыскача ушундай дарттар башталат, ушундай клиника башталат да. Оорунун белгилеринде сиз дагы ошо белдин оорушун айтып кеттиңиз. Анан көп учурда адамдар бөйрөк менен белдин оорушун айырмалай албай калышат экен да. Бели ооруп жатса, пиелонефрит деп дарылаган учурлар болгонун уктук. Анан негизи муну кантип айырмаласа болот? Бел оору менен. Сиз аябай мындай биздин практикада өтө көп кездешкен проблеманы айтып өттүңүз да. Биз ушул жумушубузда, практикабызда көп адамдар кайрылат, бөйрөгүбүз ооруп жатат деп. Бирок ошол статистиканы алсак, ошонун жарымынан ашыгы бул бөйрөк эмес, белиндеги нерв оорулары, ош нерв проблемалары, башкача айтканда люмбоишалгия деп коет да. Ошол оорулар менен келет. Анан эми бул бизден баягы көп адамдар айыл жергесинде жашайт, аял кишилер. Жумушубуз, жашоо турмушубуз ушу оор нерселер менен байланышат дагы. Биз ушул дартты башкача дифференциация деп коет да, айырмалоодо мындай бир изилдөөлөргө өтөбүз. Биринчи кандын жалпы анализин алабыз, зааранын анализин алабыз, УЗИден текшерип көрөбүз, ультрадобуштук изилдөөдөн бөйрөктөрүн. Анан негизи бел туштарынын ооруганы бул көбүнчө эртең менен байкалат. Себеп дегенде адам түнү менен уктап, анан эртең менен баягы ордунан туруп ойгонуп атканда, адам баягы вертикалдуу положениеден жатып, горизонталдуу туруп атканда ошол мезгилде оору күчөйт дагы, кичине басып, кыймылдагандан кийин баягы оору жок болуп кетет. Бул ошол нерв ооруларына мүнөздүү даттануулар да. Ал эми пиелонефрит болсо, кандай гана мындай бир положение болбосун, бөйрөк такай эле ооруп кыйнап турат. Адам жатабы, турабы, басып жүрөбү, оору бөйрөк тушунда ошол кетпей, дене табы кошулуп, баягы биз грипп же бир сасык тумоолоп калабыз го, ошондой клиника болуп, анан ошолго кошумча бел туштарынын оорусу
бул ошол пилонефриттин бар экенин билдирет. Чоң рахмат, жакшы түшүндүрүп кеттиңиз. Анан бул пилонефритти кантип дарылаш керек, дарылоо канчага созулат? Анан кадимки мисалы айыл жериндегилер деп айтып калдыңыз, алар болсо жана үй бүлөлүк дарыгерлерге барып ошол ооруну аныктай алышабы? Ушул бизде азыр аябай чоң көйгөй болуп атат да. Себеп дегенде биз ошол үй бүлөлүк дарыгерлер аябай практикасы чоң, аябай тажрыйбалуу дарыгерлер. Бирок бул ар бир дарттын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Анан бул биринчиден бул дартты баягы нерв оорулары менен айырмалоо керек. Эң биринчиси. Эгерде бизге нерв оорусу менен келген адамды пилонефрит катары дарыласак, анда биз ал дарылоодон эффект көрбөйбүз. Эгерде пилонефрит менен келген адамды нерв оорусунан деп дарыласак, анда да көрбөйбүз. Ошондуктан биринчи кезекте мындай туура айырмалап так диагноз коюу керек. Экинчиден биз ошол жаш айыл жергесиндегилер ошол жогоруда айтып өттүм го, ошол дарыгерлерге же бир тааныш билиштен сурап, ошол өзүлөрүнүн абалын козгоп коюшат да, күчөтүп, ооруну да оорлотуп коет да. Анан бул жерде жөн гана уролог дарыгерине келсе, уролог дарыгери тийиштүү антибактериалдык терапиялар керек болот. Мисалы антибиотиктер десе, анан антибиотикти дагы көрсөтмө бергенде айыл жергесинде ошол кандай дары болуп калса ошону алып иче бергенге аракет кылышат да. Ушул жерден биз ошол антибиотиктерге бактериялардын туруштугу болот да. Эң негизгиси биз адамды мындай жөнөкөй антибиотиктерден баштаганга аракет кылышыбыз керек да. Анан эгерде келгенде эле аябай жанагы цефтриаксон, цефепим деген аябай күчтүү дарылар бар да. Эгерде ошолорду менен дарылап көндүрүп койсок, кийин жөнөкөй дарыларга туруштук бербей калышы мүмкүн, тоготпой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көп суу ичип, жылуу кармап, суюктукту 1,5 литрден кем эмес суу күнүгө ичип, анан антибактериалдык дарылар, ура антисептики деп коет. Ошондой дарыларды ичип, эгерде жаңы башталып келатса, өтө жеңил дарылап койсо болот. Пилонефриттин өнүгүшүн кайсы факторлар камсыздайт? Кайсы учурда өнүгүп дагы оорлоп кетиши мүмкүн? Пилонефрит көбүнчө бул жыныстан көз каранды эркек кишилер аз болот, аял кишилерде көбүрөөк болот. Анан баягы кант диабети менен ооруган адамдарда дагы пилонефрит өтө оор өтөт. Бизде көп учурларда ошол пилонефрит күчөп, бөйрөктүн сыртында атайын майлар болот, ошо бөйрөктү коргоп, сактап турган. Ошол майлар ириңдеп кеткен учурларда болот да. Ошол кант диабети, анан көбүнчө иммунитети түшүп калган адамдарда көбүрөөк ушул пилонефрит дарты кездешет дагы. Жөн гана кездешпестен мындай оорлошкон кабылдоолор менен мындай жүрүп өтөт. Ушул эле өнөкөт пилонефрит деген дагы бар экен, бул кайсы учурда пайда болот? Топтор айтыңыз. Пилонефритти жалпысынан биз өткүл, анан өнөкөт деп бөлөбүз негизи. Өткүл аябай оор башталып, бирок убагында дарылап койсок, дарыланып жакшы болуп калат дагы. Эгерде аны чала дарылап, жакшы дарылап койсок, бул ошо өнөкөт формасына өтөт дагы. Бир учурларда жакшы болуп, тынч болуп калат дагы. Анан кичине гана суук тийип калса, бир муздак жерге отуруп, же баягы өздүк гигиенаны сактабай калганда, ошондо баягы инфекция бат көтөрүлөт дагы. Өнөкөт пилонефрит баягы мурдагы эле ооруп жүргөн бөйрөк тез кабыл алат дагы, ошол бактерияларды жеңе албай, кайра эле ошол жерде сезгенүү пайда болуп кыйнай берет. Ошол өнөкөт пилонефрит болуп, мисалы, бир жолу ооруйт, 2 жолу ооруйт, ошону жакшы туура эмес дарылабаган негизинде ошол өнөкөт оору калып калат ошол жерде дагы, анан кайра убакыт өткөн сайын кайталана берет. Бирок бир факторлор негизинде гана. Ооруну козгоочу факторлор болгондо гана кайра козголуп турат. Биз жогоруда ушу бул жаштар арасында дагы көбөйүп жатат деген бир маалыматты айтканбыз. Анан бул жаштар арасында кандай өтөт? Чоңдордукунан айырмаланабы?
Эми андай деле чоң айырма жок, бирок азыр жаштар арасында кандай өтүп атат, эми азыр биз 21-кылымда жашайбыз. Биздин кийимдерибиз башкача. Мисалы көп, мисалы балдар, кыздарыбызды карасак, курсактары ачык, шамалдап, жеңил кийинип, бут кийимдер туура эмес тандалган, бут жактан сыз өтөт, жеген тамагыбыз, өзүбүздүн жашоо образыбыз өзгөргөн, аз кыймылдуу болуп калган. Анан ошол жанагы мен эле азыр биз баарыбыз колдонуп жүргөн кол телефондор өтө чоң маанини ойнойт да, ошол ролду. Ушул телефонду алып бир муздак жерде отуруп, чукулап отура берип, ошол телефон менен алаксып, ошол шамалдап калганыбызды дагы билбей калабыз. Ошолор дагы аябай чоң фактор болот. Ушунун баардыгы жаштарда ушундай дарттын өөрчүшүнө алып келет. Ошон үчүн жаштарда көп кездеше баштады, туура айттыңыз. Мынча ооруну алдын алуу жолдору кайсылар? Кантип алдын алса болот? Ооруну алдын алуу эң негизги суроо, сиз айтканыңыз аябай туура суроо болду. Ооруну алдын алуу бул чоң аябай проблема деп айтсам болот. Себеп дегенде биз ошол ооруну алдын алыш үчүн бул өтө оор процедура да. Ан үчүн суу ичүү режимин карашыбыз керек. Мисалы биз күндүз ушул жумуштарга байланыштуу же окуу жайларыбызга байланыштуу ушул сууну көп иче албай калып, анан кечке маал уже 4-5тен кийин аябай көп ичип, бөйрөктүн иштешин бузуп, ошол суу режимин бузабыз. Ушуну жөнгө салсак, эгерде негизги бөлүгүн суунун суу ичүүнүн негизги бөлүгүн кечки 6-га чейин ичип, кечки 6-дан кийин суу ичүүнү кескин азайтып койсок, бул ушул оорунун алдын алуу болуп дагы эсептелет. Биринчиден, экинчиден туура тамактануу. Бул көп майлуу тамактарды жебөө, тамак рационун күнүгө ар кандай кылып да өзгөртүү, витамин көп жесек, эгерде жер жемиш ушундай азыктарына өтсөк жакшы болот. Анан өзүбүздү жылуу, бел туштарды жылуу кармап, муздак жерге отурбай, ушундай нукта жүрсө эч кандай проблема болбойт. Анан эң негизгиси бул аял кишилерде өздүк гигиена. Өздүк гигиенаны сактоо аял кишилерде пиелонефриттин 70-80% алдын алуу болуп эсептелет. Себеп дегенде, эгерде ич кийим 1-2 күн гана убагында таза болбой, алмашылбай калса, баягы ичеги таякчылары акырын жыныс мүчөлөрү жака үйдө көтөрүлөт дагы, табарсыкка кирип, табарсыкты сезгентип, анан бөйрөккө көтөрүлүп, бөйрөктү да сезгентип, ушул дарттарды пайда кылат. Мына өтө жөнөкөй нерселер, бирок аткаруу мындай бардыгы эле ошону аткара бербейт тилекке каршы. Негизи бөйрөк ооруларынын ичинде дагы көп түрлөрү болсо керек. Анан эмне үчүн мындай пиелонефритке биз басымды коюп, акыркы учурда мындай көңүл буруп жатабыз? Эмне үчүн дегенде, бул өзү пиелонефриттин табияты өтө мындай көп тармактуу оор да. Мен мындай түшүндүрүп берейин жөнөкөй тилде. Пиелонефрит керек болсо башка бир оорулардын негизинде да пайда болуп калат да. Мисалы, жогоруда айттым го, ангина болуп калсак да оору, же бөйрөктө бир таш пайда болуп калса, ошол таштын тегерек четинде бактериялар пайда болуп, ал кайра бөйрөктү сезгентет. Кош бойлуу болуп калсак, анда дагы заара жакшы чыкпай кыйнайт. Эгерде цистит болуп калсак, баягы табарсык сезгенип калса, табарсыкты дарылабай калсак, табарсыктан кайра өйдө ошол баягы инфекциялар бөйрөктү үстү көтөрүлүп, кайра эле бөйрөктү кыйнайт. Башкача айтканда, денедеги кандай гана мүмкүн пайда болуучу оорулар болбосун, ошол оорулардын кабылдоосу биринчи кезекте ошол пиелонефрит болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул оору бир чети жөнөкөй, бирок бир чети өтө көп кездешип, анан баягы кабылдоолору өтө оор болуп саналат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул дартка өзгөчө көңүл бөлүп,
өзгөчө ошол айыл жергесинде баягы биздин айыл жергесинде ооруканалар, ошол жерде дарыгерлер жакшылап специализация өтүп, ошол дарылоонун өзгөчөлүгүн карап турса дагы бул чоң бир жетишкендик болот дагы, ошол пиелонефрит дартын азайтууда дагы чоң жардам болот айыл жергесинде. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Убактыңызды бөлүп маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасын көрдүңүз. Анда бөйрөк оорусу, пиелонефрит туурасында сөз кылдык. Суроолорго Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн дарыгери Нурбол Курманбеков жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.